Эл билбеген кызыктуу фактылар. Элита суктанган Бибисара Бишеналиева. Сиз уктуңуз беле, Никита Хрушев Кремлде Бибисара Бишеналиева менен бийлөөнү сыймык көргөн. Балеринага суктануу менен караган дагы бир жогорку кызматтагы күйөрманы балеринанын туфлисин чечип берүүнү суранып, туфлисине толтуруп коньяк коюп ошол жерден ичип салган. Элдин сүймөнчүлүгүнө айланган Бибисарада жылдыздык сапат жат болчу. Андан тышкары, аны өзгөчө тамашакөйлүгү жана белгилүү адамдарды пародия кылуу чеберчилиги үчүн абдан жакшы көрүшчү. Бибисара Бишеналиева ишин ушунчалык сүйгөндүктөн театрда түнгө чейин, кээде суткада иштеп калчу. Эртең менен кайра студенттерге сабак берген. Балерина сахнада гана мыкты эмес, ашпозчулуктан да мыкты болчу. Ал 1 сааттын ичинде бардык тамактын түрлөрүн жасап, даяр кылып койчу жана тандабай тамакты сүйүп жечү. Бибисара аябандай сулуу болгондуктан аны азыркы Эркиндик бульварында күйөрмандары күтүп учурашууну самашкан. Туңгуч балеринанын 2 небереси бар. Биринин атын балеринанын даңкын чыгарган Чолпон спектаклинин атынан Чолпон деп коюлса, экинчи кызынын атын Бишеналиеванын өзүнүн ысымына арнап Бибисара деп коюшкан. Эгерде сизге пайдалуу болсо, биздин каналга катталыңыз жана кыргыз маданиятынын тарыхы тууралуу жаңы берүүлөрдү күтүңүз.